Биримдик партиясы жөнүндө талкуу бир топ жүрүп атат да. Сиз маалыматыңыз бар бул? Кээ бирөөлөр айтышат, биримдик бул бийликтин партиясы, СДПКнын ордун ээлей турган. Бири айтып атат, бул олигархтардын партиясы деп. Эми сиз саясий айдыңда кечигилген адам эмессиз, сиз сөзсүз түрдө анализ жүргүзүп атасыз, билесиз. Бул партия жөнүндө эмне маалыматыңыз бар? Кимдер бар аркасында? Мен кандай партия келе атат? Саясий курулушка көз салып отурган адамдарданмын. Бул партия 2005 жылы Оштук 10 аялдын немилгеси менен Кыргызстан демократиялык аялдар партиясы деп түзүлгөн. Бул аялдар партиясы. Анан 2 жылы аялдар деген актуалдуулугун жоготту. Аялдар деген сөз алынып коюлуп, биримдик демократиялык партиясы деп кайра түзүлгөн. Лидерлери, программалары тынымсыз өзгөрүп турган. Бүгүн маалымат каражаттары аркылуу кимдер төрагасы экенин гана билем. Составында ким бар, шайлоодо кимдер катышат, ал мага белгисиз. Мен документалдуу анын тарыхын гана билем. 5 жылдан бүгүнкү күнгө чейинкисин. Эртеңкисин айта албайм. Бийликтин эми албетте шайлоодо азыркы президент, өкмөт башкарып жаткан бийлик өз саясий партиясын алып өтүүгө аракет кылат. Бул ачык болушу керек. Ачык болушу керек. Кайсы партия бүгүнкү күндө? Бийликтин партиясы ким? Мына социал-демократиялык партия болчу. Ал азыр экиге бөлүнүп, шайлоого барар-барбасы белгисиз болуп турат. Үрөк мырза айтпады, 3 партияны иликтеп чыкты, кийин үчөө тең экөө кетти, ошондо Атамекен бийликтин партиясы боло албаса керек. Андай болгондо кайсы партия? Конкреттүү партия сиздин пикириңизде. Эми потенциалдуу атаандашларыңыздар. Эми мындай. Жашырынып, койдун терисин жамынып келип өтүш мүмкүн эмес. Сөзсүз түрдө Сооронбай Жээнбековдун саясатын колдогон партия болуш керек. Эгер андай партия болбосо, жана сиз айткандай, Атамбаевдин кейпин сөзсүз кийет. Сөзсүз кийет. Ага андай болбогонго аракет кылат. Демек өзүнүн партиясы болуш керек. Муну коомчулук биз туура кабыл алышыбыз керек. Инстинкт самосохранения деген болуш керек да. Закон боюнча ал партияга мүчө боло албайт, бирок аны колдогон партия, эми ал саясий лидер да. Аны колдогон партия сөзсүз болуш керек. Колдогондор биз колдойбуз деп ачык чыгыш керек. Муну эрең көрбөшүбүз керек. Алардын укугу бар. Мыйзам боюнча да, саясат боюнча дагы укугу бар. Алар ачык айтып чыгыш керек. Ачык айтпастан койдун терисин жамынып байкатпай өтүп келип, анан парламентке келип колдойбуз дей турган болсо, бул биринчиден шайлоочуларга карата орусча айтканда это нечестно по отношению к избирателям. Анан экинчиден бүгүн жашырыш мүмкүн эмес, кулагыңдар эле көрүнүп калат. Кайсы партия? Биримдикпи же ким? Жок, бүгүн белгисиз болуп атпайбы. Мен Сооронбай Жээнбековдун колдоочуларын айтат элем. Ачык чыгып эле партияңарды жарыялап келип колдогула. Жашырынып өткөнгө Сооронбай Жээнбековду тааныбайбыз, билбейбиз дегенде түр көрсөтпөгүлө. Бекеним Кыргызстан деген партияны да аталып атат, ал жөнүндө маалыматыңыз барбы анда? Бекеним Кыргызстан деген партия дагы ушу аталып атат. 4-5 партиянын бирөө болуп атат. Кыргызстанда эң биринчи партиянын төрагасы мен болгом. Эркин Кыргызстан. Ооба. Анан ошондон бери пайда болгон партияларды мен мындай карайм. Бу кандай партия, каяктан пайда болду, келечеги кандай болот деп да. Бирок бүгүнкү күнгө чейин сиз айткан Мекеним Кыргызстан жана башка партиялардын лидерлери ким, алардын ниети кандай, алардын саясий тарыхы, тагдыры кандай болот? Жөнөкөй шайлоочу эмес, мен билбейм. Анан Өмүрөк мырза, мына акыркы учурда Кыргызстан саясий темасында олигархтар
деген да түшүнүктүү айтып атышпайбы? Ошо олигархтар өздөрүнүн партияларын парламентке алып келүүгө кызыктар болуп атат, алар каржылашат, анан кайсы бир деңгээлде жана батышта айткандай лоббилик ишмердик жүргүзгөнгө аракет кылышат депчи. Ошол сыяктуу сиз айтып жаткан партиялардын аркасында демек кайсы бир колунда бар бизнесмендер, олигархтар турат деп айтсак болобу? Эгер атын айтып ачык саясий чөйрөдө чыкпаса. Да, тилекке каршы убакыт аз, мен абдан көп нерсени айтып берет элем. Абдан убакыт аз. Тоготер жерин айтайын. Партия фирманын уландысы же филиалы болбош керек. Тигил же бул олигарх, тигил же бул партияны колдошу мүмкүн. Бүткүл дүйнөдө колдошот. Бирок анын кожоюну болбош керек. Анан олигархтын баары эле партия ачып Саясатчы болбойт. Саясатчы боло албайт. Мен Аскар Салымбековду сыйлайм. Баалайм. Бирок ал бирде партия түзүп анын кожоюну болуп парламентке алып келе алган жок да. Ар кандай партияларга Адахан Мадумаров менен барганга аракет кылып көрдү. Башка жагы менен барганга аракет кылды. Бирок Кудай ага буйруган эмес экен, ал партия түзө алган жок. Бүгүн кээ бир олигарх деген финансылык группалар экөө-үчөө биригип, ошол бир партия түзүп, ошону парламентке алып келебиз деген аракеттер болуп атат. Кимдер? Мен аны бүгүн ачык айта албайм. Факт Керек. болбогондон кийин, бирок баарыбыз билебиз. Бул мен оюмча туура эмес. Мен айттым го, олигархтарбы, башкаларбы тигил же бул партияны колдошу мүмкүн. Бул алардын граждандык жана юридикалык укугу. Бирок өзүнүн фирмасынын филиалы катары партияга, демек өлкөгө мамиле кылбаш керек.